Al-fi'lul mudari'u. Учур келер чак этиши. Араб тилиндеги учур келер чак этиши өткөн чактан жасалат. Анын жасалуу жолдору мындайча. Араб тилиндеги 3 тамгадан турган этиштер, көпчүлүк этиштер 3 тамгадан турат. Мисалы, катаба жазды, жаласа отурду, захаба кетти же барды деген маанидеги этиштер. Ушул этиштерден өткөн чак этиштерден учур келер чак этишин кантип жасайбыз? Биринчи учур келер чак этишин жасаардан мурдан ушул этиштин негизги тамгаларын өзүн жазып алабыз. Мисалы, катаба. Анан учур келер чакты билдириш үчүн кошумча тамгаларды кошобуз. Мисалы, я тамгасы. Сөздүн башына я тамгасын кошобуз. Я. Аракети дагы а болот. Я. Экинчи тамгасын сукун белгисин кылабыз. Як. Ал эми акыркы тамгасын у. Учур келер чакта этиштердин көпчүлүгү акыркы тамгасы у болуп бүтөт. Як. Анан эми үчүнчү тамгасы этиштин үчүнчү тамгасы мына. Я, каф, анан бу та тамгасынын аракети кандай болот десек, ошол кыргызча же орусча сөздүктөрдө, арабча, кыргызча, орусча сөздүктөрдө ошо этишти жазгандан кийин, негизги тамгалардан кийин могул жерде белги турат. Кыргызча у, и же а деген белгилер. Бул тамгалар болсо, ушул учур келер чактагы этиштин үчүнчү тамгасынын аракети дегенди билдирет. Демек, катаба деген этиш жазды болсо, жазып жатат же жазат деген маанини билдириш үчүн башына яны алып келдик. Экинчи тамгасын сукун кылдык, акыркысын у кылдык. Үчүнчү тамгасынын аракети бул жакта турат. Муну жазып коебуз. Демек, як ту бу. Жазып жатат же жазат. Демек, могул аракеттеп келип, бияка жазып коебуз. Ошондой эле экинчи этиштен да жасайлы. Жаласа отурду. Отуруп жатат же отурат деген маани жасаш үчүн, демек башына я тамгасын алып келдик. Этиштин биринчи тамгасын жаздык. Аны сукун кылдык. Үчүнчү тамга этиштин экинчи тамгасы эсептелет. Лам тамгасын жаздык жана могул жакта кашанын ичиндеги белгини койдук. Яжли, анан акыркы тамгасы у болот дедик. Яжли су. Жаласа отурду, яжли су отуруп жатат. Ошондой эле захаба барды, кетти. Башына я тамгасын алып келдик буга дагы. Этиштин өзүнүн тамгасы, биринчи тамгасы, ал сукун дабалда болду. Этиштин экинчи тамгасын кашанын ичиндеги аракет менен кошо жазабыз. Анан акыркы тамгасы дайыма у болот дедик. Язхабу. Захаба барды, язхабу бара жатат же барат. Ошондой эле учур келер чактагы этиштин экинчи жактагы жактама ата тоштор менен жакталышы анта тактубу. Анта деген кезде биз эми та тамгасы менен баштайбыз. Анта тактубу. Сен жазып жатасың, сен жазасың. Антума тактубани. Силер экөөңөр жазып жатасыңар же силер экөөңөр жазасыңар. Антум тактубуна. Силер жазасыңар. Демек, доскада көрүнүп тургандай, анта, антума, антум деген жактама ата тоштор менен келген кезде этиштер та тамгасы менен башталат. Ал эми мунун карама каршысындагы женский роддо карасак, анти тактубина. Анти деген женский роддогу сөздү билдириш үчүн ина мүчөсүн улайбыз. Анти тактубина. Сен жазып жатасың же сен жазасың. Антума тактубани. Силер экөөңөр жазып жатасыңар. Антунна тактубна. Силер жазып жатасыңар. Демек, бул экөөнүн которулушу анта тактубу, анти тактубина. Сен жазасың. Антума тактубани, бул силер экөөңөр жазасыңар. Жазасыңар. Антум тактубуна, антунна тактубна, силер жазасыңар. Жазасыңар. Экинчи жактагы жактама ата тоштор менен учур келер чактагы этиш ушундайча жакталат. Ал эми биринчи жактагы жактама ата тоштор менен учур келер чактагы этиш мындайча жакталат. Ана актубу. Мен жазып жатам же мен жазам. Демек, ана деген сөздү билдириш үчүн сөздүн башы а менен башталат. Ана актубу. Нахну нактубу. Биз жазып жатабыз же биз жазабыз. Бул нун тамгасы менен башталат. Демек, ана актубу. Мен жазып жатам же мен жазам. Нахну нактубу. Бул биз жазабыз.
Демек, буга чейинки жакталган этиштердин башкы тамгаларын карасак, бул же а болушу мүмкүн. А менен башталат. Ана актубу дегендей. Же я тамгасы менен башталат. Хуа, хума, хум деген сыяктуу. Же болбосо антада келгендер та менен башталат. Же нахнуда келген нун тамгасы менен. Ушул 4 тамга учур келер чак тамгалары деп аталат.